Мына сиз жогоруда атасыз, мынакей экономикабыз артка кетип атат деп. Бул коомчулуктун пикири жана башкалар да бул жөнүндө айтып келет. Биздин экономиканын артка кетишинин бирден бир себеби бул инвесторлордун келбей калышы бизге. Алар биз менен иштешпей калышы деп дагы айтылат. Ал инвесторлор биз ушинтип өзүбүз эле кечке өкмөт жаман, бул бийлик жаман, депутаттарыбыз жаман дей берсек, жана мында кээ бир учурда стабилдүүлүктү да сактап аткан учурларыбыз болуп атат мамлекетте. Ошонун негизинен инвесторлор келбей калып, анан биздин бардык нерсебиз артка кетип жаткан жокпу? Ал жанагы инвестиция келбей атат, анткени оппозиция сындап атат деген бул эң алсыз өкмөттүн кээде аргументи. Бул эң суу кечпей турган аргумент. Наоборот, тескерисинче, инвестиция ошол оппозиция бар өлкөгө келет. Кокуйлардын оппозициясы бар, буларда чындык айтылат экен. Демек, булар өкмөт кылган кемчилик болсо, оппозиция айтып чыгат экен деп, тескерисинче инвестиция келет андай жерге. Анткени тең салмактуулук бар экен деп. Эгерде бийлик мындай биздин укугубузду бузуп баратса, оппозицияга кайрылып, ушуну эл журтка билгизип, кандайдыр бир укугубузду коргоп алабыз деп. Инвестиция мыйзам кынтыксыз иштеген жерге келет. Мен бир тыйын салам, менин укугумду эч ким буза албайт. Рекети да буза албайт, мамлекеттик рекет да буза албайт. Бир да чиновник менин укугумду тепселей албайт. Мен ээн эркин жүрүп, ушул мамлекеттен бардар таап, дем алар да өз кызыкчылыгы үчүн келет да. Деп алар бизге акча алып келип, жумушчу орун түзүп, бизге экономикабызга жардам берип атат. Бирок биз да аларга жардам берип атабыз. Алар бизге келип бизден байып атат. Көрдүңүздөр, то есть эки тараптуу кызыкчылык болуш керек да. Бизде инвестиция келбей аткан себеби көбүнчөсү биз эми кичинекей элбиз, угуп эле жүрбөйбүзбү? Келгенде эле сен баланча пайда табат экенсиң, баланча бересиң деп эле үркүтүп атат. Болгон ушул. Кайсы жерге барбай ушул реалдуу инвесторлорду. Ал эми, конечно, жанагы ушул алтын казган эле инвесторлор бизде келип атат. Мен аларды инвестор деп эсептебейм. Алар Кытайдан келет экен да, бир лицензияны сатып алып, анан кымбат сатып, өзлөрүнүн алып барып көрүнгөн биржага кымбат сатып, чайкоочулук менен жүрөт экен. Же болбосо бир 200ге жакын лицензия кетиптир, алтындын ээлери бар экен да. Ошонун бир 5 эле иштеп атса, калгандары ошо чайкоочулук менен эле лицензия колдон колго өтүп эле жүрөт. Же болбосо бир 200 алтын каскан бир неме кем барбы? Жок да. Ошондуктан мен ойлойм, инвестор биринчи кезекте мыйзам күчтүү болгон жерде, алардын укугу корголгон жерде, оппозиция күчтүү болуп, бийлик тең салмактуу болгон жерге, сот адилеттүүлүгү болгон жерге инвестиция чууруп келет. Анткени Кыргызстан чын эле инвестиция үчүн кызыга турган көп жерлер бар. Мына Лекпром, жеңил өнөр жайын көтөрсө болот. Ошол эле суу ичиктиктерин чыгарып, Эмиратта мына бүт араб мамлекеттери суунун баарын дүйнөдөн сатып алат. Биз суунун төрүндө турабыз. Айтабыз, мына Кудай берген бейиш жер суунун төрүндө турабыз. Бизде сууну сузуп эле ичсе болот деп айтабыз. Арабтар келип мына мындай суктанып атат, араб дүйнөсү деп атпайбыз. Эмираттан баштап бүт жанагы суусу жок мамлекеттер. Бирок ошолорго сууну да сата албай атпайбыз. Алар сууну Канададан алат. Керек болсо Япониядан алып ичет экен сууну. Мен таң калдырдым да. Бизден сата албай атабыз. Анткени бизде крупный, ири инвестор жок. Жеңил өнөр жай боюнча Россия, Евразас эмне деген рынок? 140 миллион адам Россияда эле жашайт. Белоруссияда канча жашайт? Казакстанда канча? Ошонун бардыгына биз өзүбүздүн Ликпромду конкуренцияга чыдаган, конкуренцияга туруштук берген, керек болсо алардан утуп чыга турган бир шарт түзүлүп, анчын бир ири инвестор керек. Ошолор бир жеңил өнөр жайын өнүктүргөнгө дагы шарт болбойт ба? Же болбосо ошол рынокто биз пайдалана деп кирбедик белек. Азыр тескерисинче биздин бир продукты сыртка кетпейт. Эми аз маселе. Ошондуктан мен жана өткөндө айтпадымбы? Импорттун көлөмү экспорттун көлөмүнөн 2 эсе көп депчи. Мелиңиз бул сиздин бул жобуңузга биз макул бололу. Оппозиция күчтүү болсо, ал өлкөгө инвесторлор келип, өздөрүнүн укугун коргоп, иштерин жасай берет деп. Ал эми стабилдүүлүккө эмне деп айтасыз? Стабилдүүлүк болбосо ошол жака келеби инвесторлор? Алар ишенеби ошол мамлекетке? Муну айтканымдын себеби кечээки болгон митингди менин ушул маалыматтардан окушум боюнча сиз бир аз ошолорду колдогондой мааниде таризде айттыңыз. Мынакей башталды, бардык ордунан жылып баштады. Эми мындай митингдер болсо биздин өкмөт да иштеп баштайт деген сыяктуу ар ким ойлонуп баштайт деп айттыңыз да. Ал эми кечээки митингдин чыгышы менен биз менимче дүйнө жүзүнө кыргыз элинин дагы бир жолу бир кандай десем сабатсыздыгыбызды эле билдирип койгондой бир маания калтыргандай болду да. Анан кийин сиз жеке пикириңиз кандай? Ушундай митингке чыга берелиби же стабилдүүлүктү сакташыбыз керекпи? Бул жанагы
2000 киши митингге чыкты, стабилдүүлүккө доо кетти дегенге мен карама-каршынча каршымын. Анан эми акыл эси бар ар бирде маны көрсө керек. Алар чыкты 1 саат турду дагы бир көчөнү мындай булгабай, бир адамдын укугун бузбай, бир чырпыктын сындырбай кетишти. Мен ошого суктанып, ошону мына азаматсыңар дедим. Биринчи жолу Кыргызстанда мындай бир тартиптүү митинг болду депчи. Же мен көрүнүп эле турбады. 1 саат болду, өзлөрүнүн уранын айтып, мындай неважно кайсы уранды айтты. Бирок алардын эртең балким алар жумуш бергиле дейт, биринчи күнү окуу жайларын мун арзандаткыла дейт, биринчи күнү профсоюздар мындай кылгыла дейт. Митинг ар дайым жерде болуп туруш керек. Ар бир өнүгө турган коомдо митингдер болуп туруш керек. Анан митингден коркуу синдром. Бийлик элибиз андан кечибиз керек. Митинг жаман, митинг жаман. Митинг бул жанагы арыз жазып кайрылгандын эле бир формасы. Мисалы үчүн менин укугум бузулса, мен эмне кылышым керек? Биринчи иретте сотко арыз жасасам, мамлекеттик органдарга арыз жасасам, мына менин укугум бузулду, коргоп бергиле деп. Эгерде ал жетишсиз болуп, кандайдыр бир реакция болбой атса, мен өзүмө пикирлеш адамдарды чогултуп, 5 болобу, 10 болобу, 100 болобу, 1000 болобу, канча адам мен менен пикирлеш болсо, биз чыгып, бийликтегилер, биз барбыз, биздин көйгөйгө көңүл буруп койгула деп туруп кайра тарап кеткен, мына сивилдүү митингде ошону айтат. Ошондуктан митингдин ал жанагы инвесторлорго зыяны тиет, анан ошон үчүн инвестор келбей атат деген ал кайра эле баягы суу кечпеген бир сабатсыз аргументтер. Ал вообще ал өтө сабатсыз. Мисалы үчүн эң күчтүү мамлекеттерди эле мындай бир үлгүгө алалычы. Мына биз айтабыз, кээде ошол батыш мамлекет туурабай эле, батыш мамлекет машиналерин айдап жүрөбүз анда. Батыш мамлекеттерге барып эмне кылып атабыз? Анда батыш мамлекеттеринин жанагындай грант, всемирный банктардан алып аткан акчалар, бүт жолдор, бүт таза суу, бүт алгылыктуу иштердин баары ошолордун жардамы мындай. Карызга да бербейт, грант бекер. Ошолордун берген акчалары менен биз кандайдыр бир мындай бир экономикабызды ураттырып кетирбей кармап турабыз. Эгерде ошол жардам болбогондо, жөн эле бул жерде эки-экиден атышып, бирибиз айыр менен кубалап жүрмөкпүз. Экономика өлүп калыпчы. Эми ошентсе деле баштайт да батыш тепкен машиналар ошо батыштын машинеси. Анда биз ошолордуку. Батышты туурап барыбыз чечилип күйөөлөрүбүздү идишпейбишпир деп ошол нерсеге барышыбыз керек да. Андай эмес. Батыш дегенде биз ал күнөөнү башка бирөөнө шылтоо, ал комплекси бар элдердин мүнөзү болот. Муга батыш күнөөлүү, муга бул күнөөлүү. Эмне болсо дагы биз өзүбүз жоопкерчилик, өзүбүз күнөөбүз. Өнүксөз өзүбүз эрдикпиз, өнүк албасак өзүбүздөн күнөөлүү. Бирок бирөөнү күнөөлөп, ушу батыш күнөөлүү. Батыш күнөөлүү болсо батыш менен сүйлөшпө. Биз 30га жакын келишимде мүчөбүз, 10 адам укугу боюнча, аялдар укугу боюнча, анан инвалидтердин укугу боюнча толтура. Анда ошонун баарынан чыгарды дагы эме Африканы көздөп алабыз. Эми бул акылга сыйбаган нерсе да. Ошондуктан баары бир интеллигенция, баары бир ушул ак караны ажыраткандар ушуну мындай сезишибиз керек да. Күнөө башка бирөөдө эмес. Күнөө болсо өзүбүздө болот, ынтымактуу болсок өзүбүз болобуз. Бизде мен макулмун, руханияттан жан дүйнөлөрдө бир жардуулуктар болуп атат. Көрө албастык күчөдү, адамдарда бир злоба, ачууланган күчөдү, жөн эле бир жеринен таясаң эле жөн эле мындай кескилегенге даяр да. Ошол балким бул жан дүйнөгө, жалпы руханиятка болгон маселе. Ошого тиешелүү маселе. Бирок ал отдельно өзүнчө бир чоң бир илим, чоң бир проблема. Муну өзүнчө отуруп алып, өзүнчө бир карай турган маселе. Отура калып эле 3 киши момундай кылыш керек деп кое албайт да. Ал өтө терең, өтө мындай кенен бир философия, бир маселе, проблема, көйгөй да. Анан мына жанагы Германия дегендей да. Мына азыр жалпы өнүгүп аткан мамлекеттерде карайлычы. Мына сизден да сурасам, кайсы мамлекеттерде өнүктү десеңер, силер деле ошо биринчи Лондон, Франция, Германияны айтасыңар. Африканы, Афганистанды айтпайсыңар. Биринчи кезекте Швейцарияны айтасыңар. Кайсы мамлекет өнүгүп атат, кайсы мамлекетте элдердин пенсиясы мындай десе, адам укугу сакталган десе, Японияны айтасыңар. Барыбыз. Анткени эми чындыкты жашыра албайбыз да. Ошол мамлекеттерде, мына Брюссельде күнүгө 100га жакын митинг болот. Күнүгө. Алар аны мамлекеттик бир коркунуч, мамлекетке коркунуч болуп атат деп эсептебейт. Алар демек ушул проблема бар экен. Бүгүн мына окуучулардын ата-энеси чыкты, ошого көңүл буруш керек экен. Бүгүн айыл чарба фермерлер чыкты, бүгүн салык кыскартылды деп аны буруш керек экен. Бүгүн ары баккан пчеловоддор чыкты, ушул
шарт түзүп бергиле деп. Бүгүн бул жерде бир жаштар спортсмендер чыкты деп ар кайсы социумдун проблемасын ошо митингдер аркылуу каттап тескерисинче алар менен кызматташат. Анан митинг бизге тиги өнүгүүбүзгө тоскоолдук болду деген ойдон таптакыр алыс. Тескерисинче алар ошону приветствуйт болгону, алар адамдын укугун бузбаш керек. Алар маданияттуу келип айтып анан кетип баш керек. Митингдин максаты ошол эле, көйгөйдү бийликке жеткизүү. Уккула бизди көргүлө, биз биякта барбыз деген сөз. Биздики андай болбой, биз 2 жолу көрбөдүкпү? Революция болуп, баарын талкалап, ак үйгө чейин киришип, өзүбүздүн элибиздин бир жаман сапатын көрсөтө албадыкпы? Жок, 2005-теги, 2010-догу окуя как раз таки ошо митингтерди тоотпой, бийлик элди тоотпой, бийлик менен элдин ортосундагы ажырым болуп кеткенден чыкты. Эми аны эч ким бурмалай албайбыз.